Адам үчүн эң кыйыны бул күн сайын адам болуу. Чыңгыз Айтматов. Кыргыздын Залкар уулу, дүйнөгө аты таанымал, белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда туулган. Атасы Төрөкул Айтматов КПССтин Кыргыз обкомунун катчысы болгон. Төрөкул Айтматов 1937 жылы репрессияланып, 1938 жылы жазыксыз жерден пан-түркист катары атылып кеткен. Эл ичинде кадыр барктуу, көрүнүктүү адамдардан болгон. Апасы Нагима Хамзаевна Айтматова теги боюнча караколдук татар. Жергиликтүү театрда актриса болгон. Билимдүү, эл оозуна алынган, акылдуу аялдардан болгон. Анын атасы Хамза Каракол шаарындагы бай жана интеллектуал татарлардан болгон. 1946 жылы Жамбыл шаарындагы зооветеринардык техникумду, 1953 жылы Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтун бүтүргөн. 1956-1958 жылдары Москвадагы жогорку адабият курсунун угуучусу болгон. Айтматовдун чыгармачылыгы студент кезинде башталган. Орус жана кыргыз тилдеринде жазып, биринчи аңгемеси «Гезитче Дзюдо» деген ат менен 1952 жылы Кыргызстан альманахында орус тилинде жарыяланган. 1956 жылдан тарта СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Анын чыгармалары кыргыз адабиятын эл аралык деңгээлде көтөрүп, жазуучунун дээрлик бардык чыгармалары КМШ өлкөлөрүнүн драма жана опера театрларынын сахналарында коюлган жана чыгармалары боюнча тартылган кинофильмдер эл аралык кинофестивалдардын сыйлыктарына жана байгелерине татыктуу болгон. Акындын алгачкы Ак Жаан, Түнкү Сугат, Асма көпүрө аттуу кыргызча жазылган аңгемелери жарыяланат. Анын чыгармачылык ишиндеги бурулуш 50-чү жылдардын ортосунда болот. Бул жылдары Бетме-бет жана Обон, Жамиля повесттери кыргызча жана орусча жарыкка чыгат. Адам мүнөзүн, психологиясын ачууда Бетме-бет повести кыргыз прозасына жаңылык катары кирди. Жамиля өнүп өсүп калган кыргыз прозасынын жаңы сапатка жетишип, өркүнө өскөн адабияттардын деңгээлине көтөрүлгөнүн дүйнөгө маалым кылды. Ошондон бери Айтматов жаңы чыгармаларында сейрек кездешүүчү талантынын улам жаңы кырларын ачып келе жатты. Кызыл жоолук жалжалым, Ботокөз булак, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу деген повесттеринде жазуучунун нравалык, философиялык изденүүлөрү андан ары тереңдеп, чеберчилиги бийиктен бийикке көтөрүлгөн. Аларды айрыкча Биринчи мугалим повестинен ачык көрүүгө болот. Саманчынын жолу повести улуу ата мекендик согуш жылдарындагы кыргыз элинин тылдагы кыйын, күчүрмөн, баатырдык эмгегин даана сүрөттөйт. Жаныбарым Гүлсарым чыгарманын сюжетин кураган окуялар кыргыз айылынын турмушу менен чектелсе да, анда жалпы совет коомуна орток маселелер көтөрүлгөн. Айтматовдун Ак кеме аттуу повести жазуучунун чыгармачылыгында бөтөнчө мааниге ээ. Ак кеме түзүлүшү татаал, кабат-кабат мазмундуу, көп проблемалуу чыгарма. Жазуучу өзүнүн балалыгы туш келген согуштун катаал күндөрүнүн элесинен алып, эрте жаздагы турналар аттуу повестин жараткан. Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт повести, Кылым карытар бир күн, Кыямат, Кассандра тамгасы романдарын жараткан. Эч ким, эч нерсе, эч качан унутулбайт дегендей эле Чыңгыз Айтматовдун калемине таандык повесттери, чыгармалары, учкул айткан сөздөрү кыргыз жана дүйнөлүк адабиятта көрүнүктүү орун ээлеп, ар бирибиздин жүрөгүбүздө жашай берет деп ишенем.